Телефондон китеп окуган менимче зыян. Азыр деген мисалы үчүн могу лицейдин жарымы ач кечен да менимче. Адам деген өзүнө мисалы үчүн убакыт белгилеп коет да, мисалы үчүн 1 саат эле отурам деп. Бирок аны аткарганга деле адам өзүнүн эрки керек да. Эрк болбосо аткарылбайт ал нерсечи. Китеп окуп жатат го телефон мененчи. Китеп окуганда деген мынтип телефондо эле китепти эле окуй бербейсиң да, мисалы үчүн WhatsApp'тан же башка жактан эме келет. Анага кирип кетесиң да, ошо ойдон кирип кетесиң тиякачы. Оюңду бөлөт э булар. Туура айтасыз. Анан ошон үчүн телефондон китеп окуган менимче зыян. Анан жанакы ден соолукка дагы зыян болот. Мисалы, илгерки адамдар көп китеп окугандар деген көзүнүн немеси бузулган эмес да, көп делечи. Азыр деген мисалы үчүн могу лицейдин жарымы ач кечен да менимче. Бунун баары интернеттин интернет телефондун зыяны, а телефондун ичинде деген эме интернетте. Эгер менин телефонумда интернет жок болсо, менин телефонум зарядка өчпөйт мисалы үчүн. Анткени кырмабайм. Туура айтасыз. Рахмат. Сиз азыр ошол интернеттин пайдасы жөнүндө айттыңыз да, жана зыян жөнүндө дагы айттыңыз да. Эми сиз өзүңүз ошол бир күндө канча саат интернетке олтурасыз? Мындай ачык сүйлөйлүчү. Мен ушул үчүн өзүм жаман көрөм. Мындай сабактан Сиз жаман көрбөңүз да. жок, негизинен өзүм сабак окуганга эмес, телефонго көбүрөөк убактым кетет да, мындай карагандачы ушундай. Демек, убакыт канча примерно? Болжолдуу түрдө айтыңызчы. Болжолдуу түрдө 3 саат. 7 саат. Көп эле. Канча жашыңызда, мисалы, сиз канча жашка чыкканыңызда телефон колдонуп баштадыңыз? 5 классы бүткөндөн баштап. Азыр канчанчы класссыз? 9. 9 класссыз. Эми сиз бир күндө 5 саат, кем дегенде 3 саат, 6 саат телефон колдондуңуз, интернет колдондуңуз дейли, сиздин жашооңуздун жарымы эле интернет менен өтүп кетет. Сиз убактыңызды уттуруп жатасыз да? Ооба. Ошондуктан мен сизге кеңеш берем. Интернеттин кереги жок бул жашоодо. Интернетти чийип салып, өзүбүздүн убактыбызды туура пайдаланалы. Ошого эрк керек да, адамдын эркичи ушундай эме болгонго. Ошондуктан дагы биздин акылмандарыбыз айткан экен, адам качан гана эркин жеңе алганда ийгиликке жетет деп. Сиз да эркиңизди жеңиңиз. Чоң рахмат.